Урматтуу Балчы шаарынын тургундары, Балчы электр тармактар ишканасы бүгүнкү күндө болуп жаткан өчүрүүлөр боюнча кыскача маалымат берип койсок, бүгүнкү күндө сетке нагрузка келип, кечки жана эртең мененки убакыттарда нагрузка көп болгонуна байланыштуу өчүрүүлөр болуп жатат. Мисалга айтсак, 2023 жылы Балчы электр тармактар ишканасынын бир күндүк керектөөсү 620-630 миң киловаттын тегерегинде болсо, бүгүнкү күндө 650, суук күндөр 690 миң киловаттка чейин чыгып атат. Бизге берилген бир күндүк керектөөнүн планы 644 миң болсо, бүгүнкү күндө 40-50 миң киловаттка ашып атат. Бул Кыргызстан боюнча регулировочный мероприятие болуп жатат. Ал регулировочный мероприятияны мында кыскача айтканда, бир линияга нагрузка келсе, бир линияны экинчи линияга которгонго отходящий, мындай бизче айтканда отходящий фидерлерди өчүрүш керек. Өчүрүп, кайра переключать этип, ордуна келгенче 1 сааттык убакыт кетип атат. Ошо 1 сааттык электр энергия үзгүлтүккө учурап жатат. Балчы электр тармактар ишканасы сиздерден ыңгайсыздыктар жараткан үчүн кечирим сурайт. Балчы электр тармактар ишканасы эртең мененки жана кечки маалда электр энергияны сарамжалдуу колдонуп, сетке нагрузка келтирмөңөрүздү суранабыз.